Саламатсыздарбы достор, назарыңыздарда мен билем долбоордун кезектеги чыгарылышы. Биз бул чыгарылышта шайлоочулардын саналиптик укуктары жаатында сөз кылабыз. Ал үчүн бизде конокто Ош аймактык шайлоо комиссиясынын системдик администратору Өмүрбек Төрөкулов келген. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келиптирсиз. Негизи ошол буга чейин айтылып аткан шайлоочулардын тизмесинен өзүңдү такта электрондук түрдө тактай аласың депчи. Бүгүнкү күндө ошол жалпы эле ошол баштапкы суроо болсун, канча жаран биометрикалык маалыматтарын тапшырып бүттү? Алар ошол тизмеге кошулду Кыргызстан боюнча алганда. Азыр биздин такталган маалыматтарга караганда Кыргызстан боюнча 90%дан ашык Кыргызстандын жарандары биометриялык маалыматтардан өткөн. Бул жерде миграцияда жүргөн жарандар, ден соолугуна байланыштуу шайлоого катыша алган жарандар, ошол жарандардын эсебинен толук 100%дык биометриялык каттоо бүтүп атат деген бизде маалыматтар болуп атат. Электрондук түрдө ошол жарандар өзүнүн тизмеден аныктап алсак болот деп эдикпи? Негизи кандай жүрдү эле мындай электрондук түрдө жарандар кайсыл портал аркылуу буга чейин өздөрүнүн тизмеден текшерип келди? Бул жараян кандай жүрдү? Тизме деген порталы бар. Ошол порталда ар бир Кыргызстандын жараны 18 жаштан жогорку жаран шайлоого катышышка укугу бар. Ошол жарандар интернет аркылуу кирип, ошол порталдын өзүнүн тизме порталдан тактап алса болот. Кайсы участкага караштуу экенин, туура жайгаштырылганбы, жокпу, ошол жыл ичи мүмкүнчүлүк бар. Качан болсо да көрүп алган. Андан сырткары интернетке жакын адамдар электрондук тизме бар. Ошо электрондук каттоодон өткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Жарандар тейлөө борборуна барбай туруп эле ошол үйдө отуруп интернет аркылуу өзүнүн каттоосунан өткөргөнгө мүмкүнчүлүктөр толук бар. Эгерде мисалы шайлоочулардын тизмесинен мен өзүмдү электрондук түрдө текшердим, ал жерден менин тизмем жок болуп чыкты. Ошондой эле эгерде болгондо дагы шайлоочулардын арасында аты жөнүм ал жерде катачылыктар кездешсе, мен кандай кадамдарга бара алам, менин укуктарым кандай болот? Мен кантип ошол мисалы аты жөндөн ката кетип калышы мүмкүн? Мен аны кандай негизде мындай туурулатып алсам болот деген суроо. Электрондук кабинетте өзүндө түшүндүрмөлөр бар. Ошо түшүндүрмөлөр менен басылат. Ал эми мындай интернет боюнча сабаттуулугу жетишпеген жарандар ар бир бизде Ош шаарында 78 участок бар. Ошол участкаларда окутулган атайын шайлоо мезгилинде иштей турган операторлор бар, идентификация боюнча. Ошолорду барып кайрылса, өзүнүн жаран өзү лично кайрылыш керек. Себеби дегенде ал жерде дагы бир сыйра биометриясынан өткөрүп, паспорттун дареги менен тастыктап, 10 попытка берилет. 10 барманын биометриядан өткөндүгүн тастыктап, идентификацияда бар экен, биздин тизмеде бар экенин көрүп, ошого карап туура эмес жайгаштырылган болсо, биз карап туруп оңдоп жылдырып койгонго мүмкүнчүлүктөрү бар. Кыргызстан боюнча шайлоого укуктуу жарандардын 90% биометрикалык маалыматтарын тапшырды. Жалпы 3.699.046 жаран шайлоого катыша алат. Шайлоочулардын тизмесинен өзүңүз тууралуу маалыматтарды эркин жана тоскоолдуксуз алуу үчүн www.chekit.tizme.chekit.gov.kg сайтын пайдалансаңыз болот. Ошондой эле бул порталдан шайлоочунун жеке кабинети аркылуу жеке маалыматтарыңыз так же каталар менен жайгаштырылганын биле аласыз. Жеке кабинетке паспорттогу персоналдык номер аркылуу катталсаңыз болот. Эгерде электрондук каттоо жана башка түшүнбөстүктөргө туш болсоңуз, анда 119 номуруна байланышыңыз. Ал эми угуусунда жана сөз сүйлөөдө бузуулары бар шайлоочулар 0996 550 011 255 WhatsApp номерине кайрылып, өз суроолоруна жаңдоо тили менен жооп алууга укуктуу. 4 жылды салыштырып айта турган болсок, жылдага салыштырмалуу быйыл мисалы жарандар өздөрүнүн тизмеден электрондук түрдө текшерүү, электрондук каттоого туруу жагынан, биометрикалык маалыматтарды тапшыруу жагынан өсүүлөр барбы же абал өзгөргөн жокпу? Эгерде ошол абал өзгөргөн жок болсо эмне себептен? Жана мен айтып кеткендей, жарандардын көпчүлүгүнүн маалымат жетпеген аркылуу себептенби? Азыр көп эле мындай көзгө көрүнөлүк жылыштар
байкалбайт да. Ошондуктан мен айтарым дагы алдыда ошо маалымдоо иштерин жүргүзүш керек болуп атат көбүрөөкчү. Телевизор аркылуу, радио аркылуу же болбосо мындай дагы кошумча мындай компанияларды өткөрүп мындай көргөзмө түрүндө мындай болот деп үйрөткөнгө жаштар аркылуу центрлер ачылып атат. Ошо маалымдоо центрлери менен биргеликте иштеп, биз ошо жарандардын дагы маалымдоолугун жогорулатыш керек деген ойдомун. Негизи ошол шайлоо күнүнө келели. Шайлоо күнүндө көпчүлүгү ошол бармак изи таанылбай атканын, идентификацияланбай атканын учурларды айтып келишет да. Негизи бул ошол техникалык жабдуудан болуп калабы же жарандардын ошол бармак изи? Бул мындай учурлар кемде кем эле. Көбүнчө мындай учурлар мындай кара жумуш аткарган дыйкандардын деп кетсек болот, же мындай аял кишилер көбүрөөк мындай кир жууп же идиш аяк жууп бармактарынын издери өчүп калган болгон болсо, ошол мезгилде бир аз кыйынчылыктар болуп калып атат. Бирок ошол бармактардын баардык изин 10 бармагын тең текшерип бүткөнчө, 10 бир бармагынан чыкпай калса да, бирден да бармагын тааныбай койсо, бизде сүрөт боюнча дагы идентификация өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бармактан өтпөсө, ошол сүрөт аркылуу өткөрүп, анан кийин шайлоодон өтпөй калган адам болбойт бизде. Бир гана ошо биометриядан өтпөй калган болсо, бул жаран тизмеге кирбей калат дагы, ошон үчүн ошондой адамдар эле шайлоодон өтпөй калат. Шайлоого үзгүлтүксүз, мындай кыйынчылыксыз, мүчүлүштүксүз катышуу үчүн жарандар эмнеге даяр болуп барышы керек? Эң негизи колдор курук болуш керек. Кыз келиндер эми көбүнчө билесиздер, эми крем, лак, помада эме алып калышат, көбүнчө крем кылып ушундай фармацевтикалык немелерди колдонгон болсо, колун куруга карчып, же болбосо больницада эме вазелин андай мындай майлаган немелер болсо, ошол колдор курук болуш керек, совсем кургак болуп. Колдордон мүмкүн болушунча өткөрүшкө аракет кылабыз. Анан болбой кетип атканда деле мен айткандай сүрөт аркылуу баары бир өткөрөбүз. Буга чейин да айтып келгенбиз да, мисалы сөзсүз чек чыгарылып бериш керек. Азыркы мисалы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо алдына мисалы айтылып жүрөт, 2 чек болушу керек депчи. Ал чын эле ошол идентификациядан өткөндүгү жарандын, шайлоочунун идентификациядан өткөндүгү тууралуу чек бул далил болуп берет деп. Бирок айрым учурда чек чыкпай калган учурлар дагы буга чейин орун алгандыгы айтылып келет. Ал эмнеден болот? Мисалы техникалык сбой болуп калышы мүмкүн. Ошондо же оператор жетишпей калып, светтен болуп калышы мүмкүн, өчүп калып туруп, ошол чек чыгарып аткан мезгилде кнопканы баскыча эме алып калган учурда кечигип чыгып же чыкпай калган учурлар болуп калат. Эгерде чек чыкпай калган учур болсо, ал шайлоочунун мындай катачылыгы менен болгон жок. Сиз айткандай техникалык мүчүлүштүк, электр энергиясына байланыштуу болуп калышы мүмкүн. Анда шайлоого укуксуз болуп калат же кандай болуп калат? Ал кандай кадамдар менен коштолот? Ошондой учурлар өткөн шайлоодо бир жолу, 2 жолу учурдык, ушундай учурга туура келип калдык. Закон боюнча, положение боюнча бизде каралган андай жаран акт түзүлөт дагы, ошо бюллетень берилбейт, чек болгончо катыша албай калат ал кишичи. Кандай акт түзүлөт? Ошол ушундай техникалык сүрүштөр боюнча чек чыкпай калды, ошондуктан биз кайра чыгарганга болбой калып атпайбы? Ошондуктан чексиз эмеге өтпөйт, бюллетень берилбейт. Ошондуктан ол жаран өтпөй калат шайлоодон. Идентификациялык маалыматтары таанылат, алардын ошол канча добуш бергендиги борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлүп турат депчи. Бул жерден мисалы интернеттин ылдамдыгы, дагы башка маселелер боюнча кандай чаралар көрүлөт? Алыс тоолуу аймактарда, чеке чукаларда проблемалар болуп атат эми. Аны акырындык менен интернет иштеген үчүн убагында отчет жетпей кыйналып калган учурлар болуп атат. Шайлоо участогунда техникалык жабдуулардын иштөөсүндө мүчүлүштүктөр орун алса, шайлоочу добуш берүүдөн четтеп калышы ыктымал. Маселен ал биометрикалык маалыматтарын тапшырган. Шайлоочулардын тизмесинде бар болгон учурда да техникалык аппарат идентификациялай албай, анын негизинде чек берилбесе, добуш берүү укугунан ажырайт. Мындай учурда техника бузулду деген гана акт түзүлөт жана ал шайлоочу шайлоого катыша албайт. Ошондой эле алыскы тоолуу аймактарда добуш бергендердин саны жөнүндө маалыматтар менен ылдам таанышууга мүмкүнчүлүк жок эсе. Себеби тоолуу өрөөндөрдө интернет байланыш начар иштейт жана бул сыяктуу көйгөйлөр дагы деле бар.
Шайлоочуларга карата кайрылып эркин микрофон берейин, камерага карап өзүңүздүн оюңузду, кайрылууларыңызды жасап алсаңыз болот. Жакшы болот. Урматтуу шайлоочулар, мен сиздерге толук сиздердин укугуңуздарды сактап, шайлоого мүмкүнчүлүгүңүздөр бар адамдар катышып берүүгө биз шайлоо комиссия тарабынан аракеттерди жасап атабыз. Мен белгилеп кете турган нерсе, биз 2 айлык мөөнөт берилет, ошол тизмеде тактап алгыла өзүңөрдү деп. Бир эле ошол мезгилде эле өзүңүздөрдү шайлоо тизмесинен тактабастан жылычы биздин сайт, Борбордук шайлоо комиссиясынын сайты иштеп турат. Ошол сайттан текшерип турсаңыздар болот. Кокус болсо биз программаны каталар кетип, же болбосо паспорт алып атканда атыңыздардан, фамилияңыздардан кичине катачылыктар кетип калган болуп атат. Андан сырткары бизде мындай окшош аттуу көчөлөр бар. Тактап айтып кеткен шаардын өзүндө Курманжандатка, Токтогул деген көчөлөр шаардын өзүндө да бар. Мына Жапалак айыл өкмөтүндө бар. Навай көчө десек, Уркуя Салиева деген көчөлөрдө центрде да бар, шаардын өзүндө Онадырда, Амир Тимур микрорайонунда бар. Ошолордо көп учурларда ушундай андан тышкары мындай цифровой көчөлөр, номерланган көчөлөр мындай 1ден баштап 40ка чейин Ак Тилекте, 1ден 15ке чейин деген көчөлөр, резиденцияда, ошого окшогон 5-6 участкаларда цифровой көчөлөр бар. Ушулар боюнча дагы толук паспортта маалыматтар жазылбаган үчүн кайсы участкага туура келген биле адашкан учурлар көп болуп атат. Ошону паспорт алып аткан мезгилде кошо жаздыртып, ошол Ак Тилекте, резиденцияда же Амир Тимурда ошол ар бир микрорайонду кошо жаздыртып койсоңуздар, өзүңүздөргө да жеңил болот, биздин дагы сиздер менен иштешке бизге дагы оңой болот. Ал эми урматтуу достор, биз ушуну менен Мен билем долбоорунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетели, биз бул жолку чыгарылышта шайлоочулардын санариптик укугу боюнча сөз кылдык. Ошол теманын алкагында дагы айтып өттүк. Азыркы учурда шайлоочулардын электрондук жеке кабинети дагы иштейт. Жарандар өздөрү электрондук кезекке дагы туруп алса болот. Мындай мүмкүнчүлүктөрдү, мындай шарттарды биздин студиябыздын коногу Ош аймактык шайлоо комиссиясынын системдик администратору Өмүрбек Төрөкулов бөлүштү. Сизге ыраазычылык билдиребиз келип бергениңиз үчүн.